Assalamu алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен кандайсыздар кыздар? Ден соолуктарыңар жакшыбы, жакшы жүрөсүздөрбү? Мени көрүнбөй калдың деп такыр эле урушуп атасыңарбы? Мынакей бүгүн момундай перести ичине фарш салып, фаршированный перец жасайбыз. Ата өткөндө мен ютубтагы камыр хасип деген тамагымды көрүп алып, муну капустанга орош керек, анан муну мынтиш керек деп көрүнгөн жаздыңар. Бул өзүнчө тамак. Камыр хасип деген ал өзүнчө тамак. Бул перец фаршированный өзүнчө тамак. Муну кандай жасайбыз кыздар? Азыр конок чакырсаңар, ушундай кылып жасасаңар эң эле оңой да, диетический дагы болот, өтө сонун, жеңил да жасалат, өтө даамдуу болот. Мен анда ушунун жасалышын айтып берейин силерге. Бизге 2 килограмм перец керек, момундай калемпир, болгарский перец, кызылы болобу, жашылы болобу, неважно. Анан жарым килограмм фарш, ич май аралаштырасыңар. Анан пияз. Пиязды мендей кылып даңкыйтып туурап салбагыла, майда туурагыла. Андан кийин момундай күрүч. Муну кошосуңар. Буну фаршка аралаштырасыңар күрүчтү. Мурчун, тузун, по вкусу саласыңар. Анан аралаштырып фаршын аябай даамдуу болгондон кийин могунун ичине начинка кылып саласыңар. Аны да көрсөтүп берем азыр. Мынакей буга суу коштум, бир аз суу май коштум. Туз, мурчун салдым дагы, күрүч менен фарштарды аралаштырдым. Ошондо буга деген жарым килограмм фарш, жарым килограмм күрүч, 200 грамм пияз кетти, анан 100 граммдай суу куюп коесуңар. Анан бир аз май, 50 граммдай суу май куюп коесуңар. Монтип аралаштырып сууга бир аз коюп койсоңор, суусун сиңирип, күрүч көөп калат бир аз. Мынакей тазаланган перецке эми мону мынтип эле кашыктап саласыңар. Өтө көп салбагыла, бул бышканда көбөт. Анан муну мынтип тизе бересиңер. Мынакей монтип эле жеп жеңил, оңой эле мынтип эле сала бересиңер. Өтө фаршын суюк кылбагыла, аты агып калат балжырап. Бул азыр мен асканча ичиндеги күрүчтөрү көбөт дагы. Анан бышканда чоң-чоң болуп притик болот. Муну күрүчтү курап, бышырып, анан эметпей эле мына ушундай эле жасасаңар, бышат. 45 мүнөт эле бышырасыңар. Катуу бир 10 мүнөт кайнатасыңар дагы, суусун акырындатып салсаңар, бышып калат, сонун болуп. Буларды мондай кылып ооздорунун үстүн каратып тизесиңер. Эгерде күрүч агып калат деп корксоңор, могу жерге картошка же помидор кесип туруп крышка жаап койсоңор болот. Ушинтип тизесиңер. Баары өйдө караш керек, мындай баштары. Абайлап тискиле айырып салбагыла, алжайтып. Мынакей көрдүңөрбү? Көтөрөсүңөр мындай. Тон койгондорго ортосуна дагы саласыңар. Мына баары үстүн караш керек. Буларын да тизесиңер. Анан сууну челкилетип куюп салбай, могу жеринен куясыңар. Толтура албай могу жеринен. Астыңкысын ошентесиңер да, үстүнкүсүн мындай кылып жабасыңар. Болду. Буга суу куясыңар. Мен астына май, анан томатный паста куштум. Ошонун үстүнө эле тизесиңер дагы. Азыр кайнак суу мынчалык куюп туруп, анан 5 мүнөт катуу кайнатам да, анан акырын кылып салам. Же 10 мүнөт катуу кайнатасыңар, акырындатып саласыңар. Болду, бышканда көрсөтөм.
Андый.